Программабызды улантабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр, катарыбызга супсулуу коногубуз келип калды. Тааныштырып өтөлү. Кечинде эле, кечээ күнү тактап айтканда, Кыргызстан хан айымы 2019 сынагы болуп өттү. Мына ошол жерден гран-прини жеңип алган сулуу айым келди биздин студиябызга. Гүлира Алымкулова, кош келиңиз. Кутман, сизди куттуктайбыз биринчиден. Чоң рахмат. Чынында сулуу экенсиз. Чоң рахмат. Жакшы. Конкурс аябай кызыктуу, сынак аябай кызыктуу болду. Ал жака сиз баягы гран-прини утуп алып, анан бүгүн кубанычыңыз койнуңуз кабатпай, кечинде уктабай эле чыккан болушуңуз керек, Ооба, туура айтасыз. 2 саат эле уктадым. Анткени биз дагы бул сынакта 24 катышуучу болдук. 24 эжесимде болуп, мен өзүм 1 ай болду катышканыма. Аябай ынтымактуу болдук да, мындай айтсак, бизде конкуренция да болгон жок. Анан сүйлөшкөнбүз. Сынагыбыз бүткөндөн кийин кимиси утса да, утпаса дагы чогуу ынтымактуу болобуз деп анан белгиледик ийгилигибизди дагы. Айта кетүүчү нерсе, урматтуу телекөрүүчүлөр, бул сынак турмушка чыккан айымдардын арасында болуп өттү. Ал эми мына ушул гран-прини жеңип алган Гүлира эжекебиздин 3 баласы бар, улуу баласы 23 экен. Эже өзү жапжаш көрүнөт экен, аябай, Аябай жаш көрүнөт. Өзүңүз 41 экен. 41 жаштагыдай көрүнбөйсүз. Дал ушул боюнча сакталып калыңыз. Чоң рахмат, айтканыңыз келсин. Анан ушул конкурска, ушул сынакка кантип катышып калдыңыз? Абдан жакшы суроо болду. Бул сынакка менин Алтынай деген группам бар. Инстаграмда бул кастинг болуп атканын көрүп калып, анан мага сунуш кылды. Мен башында айттым, кайдагы конкурс, эмне деп атасың деп, бирок такыр настоятельно айтты да, сен катышышың керек. Анан клубум себепчил болуп калды. Ошо конкурска катыштым. Бияка келгенде дагы студия Алмазова дагы жетекчиси Айдай деген татынакай кыз бар экен. Аябай жакшы жылуу бизди тосуп алды. Кастингден өттүм. Анан 1 ай хореографиянын баарын үйрөндүк. Наргиза деген хореограф абдан мыкты үйрөтөт экен. Анан мындай өзүнчө айтканда дагы бир өзүнчө бир стимул болду да. Бул жашоодо дагы бир тепкичке өйдөгө чыккыдайчы. Анан өзүмдүн күчүмдү дагы байкап көрөйүн деп катышып калдым. Мисалы, мындан жашыраак кезиңизде дагы ушундай сынактарга катышып көргөнсүзбү? Кичинекейимде катышып көргөм. 11 жашымда эми кичинекейде лагерь кезинде мисс лагерь болгом. Андан кийин мындай деле катышам деп деле ойлогон эмесмин. Анан ошо студия Алмазовага аябай терең ыраазычылык билдирем. Анткени кыз келиндерге ушунчалык жакшы мүмкүнчүлүк берип атат да. Мындай самореализацияга. Жакшы. Сиз ушул сынакта утам деген ой болду беле буга чейин? Мындай айтсам, ой деле болгон эмес. Мындай айтканда, эң негизгиси жеңүүдө эмес, мындай катышууда деп ойлогом. Мындай өзүнүн негизи процесси жакты да мага. Анан мындай деп ойлойм, биякта жеке эле мен жеңген жокмун деп ойлойм. Анткени 24 катышуучу баарыбыз эле өзүнчө жеңдик. Анткени кыздарыбыздын баары ар түрдүү кесиптерде иштейт. Алардын арасында дагы үй кожокейлери бар. Анан бул сынактан өзүнчө дагы бир деңгээлге жетишти да. Анткени красный дорожкадан өтүштү. Элдин сахнага чыгып өзүнүн таланттарын көрсөттү. Анан дагы мындай айтканда самореализация болду да. Жакшы. Кечээ бул конкурсту, баягы сынакты жеңип алдыңыз. Анан деги эле ушул сынакты жеңип алуудан кийинки сизде пайда болгон мүмкүнчүлүктөр жөнүндө айтып бериңизчи. Кандай мүмкүнчүлүктөр пайда болду? Бул сынакты жеңилгөндө биринчи менин максатым бул катышкан себебим, менде 12 жаштагы кызым бар. Анан ошо кызымды дагы мындай алдыга умтулуу, өзүм мындай жол көрсөтөйүн, үлгү болоюн деген болчумун да кызым үчүн. Анткени кызым да өтө мындай тартынчаак кыз да. Өзү мындай модельный внешностьта бир ушунчалык тартынчаак кыз. Анан кызыма үлгү болоюн дегем да. Анан азыркы күндө өзүм негизи элиме, жериме дегендей өзүм мекендештериме, кыз келиндерге мындай үлгү болуп, үйрөтүп, өзүн аялзат өзүн кандай алып жүрүш керек деген мындай оюм бар.
ушулар менен бөлүшөт элем да. Сиздин кечээ сынакта эң биринчи колдоочуларыңыз бул жолдошуңуз, балдарыңыз болду болуш керек, э? Ооба, туура айтасыз. Алар кандай сезимде болушту сиз утуп алгандан кийин? Бул сынак башынан мага сунуш кылганда эле эң биринчиден 3 балам аябай колдоду да. Апа, сиз катышыңыз керек, сиз татыктуусуз деп, анан ушу балдарым ушунчалык суранып аткандан кийин өзүмдү көрөйүн дедим да. Байге сиз кайсы өлкөгө, Таиландкабы жолдомо алдыңыз, э? Тайваньга. Тайваньга, э? Ал жака барып дагы башка кандай мүмкүнчүлүктөр ачылды? Мындай международный уровеньге, мындан ары эмне болот? Да, международный уровеньге чыгып аткандан кийин өзүмдүн кыргызстанымдын желегин көтөрүп дүйнөлүк деңгээлге чыгып аткандан кийин бул мага абдан чоң, мындай айтсам, мүмкүнчүлүк берилип атат. Бул биринчиден Алла тааламга ыраазымын. Анан эми ушул сынакты колдон келишинче достойно алып барам деп аракет кылам. Татыктуу көрсөтөсүз, буюрса. Кечээ сынакта кандай баягы сиздерге шарттар коюлду? Мисалы, бийледиңиздер, бурдадыңыздарбы, эмне кылдыңыздар? Абдан жакшы суроо. Бизде 2 флешмоб болду. Биринчиси бул кыргыз бии болду. Бизде негизи мага бул сынактан эмнеси биринчиден жакты. Мен жана жеке эле мен эмес, биздин курбуларыбыз өзүбүздө кыргыз тарыхын терең билип алдык да. Анткени бул сынакта Жаңыл деген дизайнер жаш кыз болду. Ошол бизге келип мындай лекция окуп кетти да. Бул кыргыздын негизи кыргыз каяктан чыккан, элементарный мындай суроолор, боз үй канчага бөлүнөт дегенчи, анан ушунчалык абдан кызыктуу болду да. Анан баарыбыз аябай суктандык да, ушундай өзүбүздүн маданиятыбызга. Анан мындай айтканда, ошол жерден мындай жакшы суроолор болду дагы. Мындай ойлоп көрсөм, биз өзүбүздүн маданиятыбызды, өзүбүздүн тарыхыбызды дагы мындай терең билбейт экенбиз да. Анан мен өзүмө дагы максат койдум. Ушул Нурдөөлөт деген коом бар экен, ошол жактан бул билимди терең алуу да. Анткени Кыргызстанды эми көрсөткөндөн кийин полный тарыхын Билиш керек, изилдеп билишибиз керек. Кыз келиндерибизге да. Анан экинчи флешмобубуз бул современный танец болду. Наргиза деген хореограф кыз бизди 1 айдын ичинде жакшы деңгээлге жеткизди. Андан тышкары дагы улуттук кийимдерди көрсөттүк, мындай өзүбүздүн национальный колоритибизди көрсөттүк. Суроолорго жооп бердик, баардыгы татыктуу жооп берди да. Бул жерде баягы сынактар арасында сатып алды деген ойлор дароо жаралат эмеспи? Акыркы учурларда көбүрөөк катталып да кетти бул нерселер. Анан бул сынакта сатып алган жоксузбу? Мындай айтып кетсем, сатып алдым деп кой. Кудай сактасын, андай да такыр болгон жок. Мындай башынан баштап эле мындай ойда болгон жок да. Анткени 24 курбуларыбыз менен чогуу башынан баштап жүрдүк. Мындай айтсак, мындай бир туугандай эле болуп калдык да. Анан башында эле бир 2 жумадан кийин катышып сүйлөп жүргөндөн кийин баары эле алып калды. Ушу сен утасың, сен үчүн биз мындай башынан эле айтып чыккан. Баштан айтып баштады да. Мен да мында өзүм биринчи таң калып аттым. Эми өзүңөр келдиңер бул конкурска катышканы, анан кандай мага деп атасыңар депчи. Мындай рахмат. Анан бир чети өзүм да мындай кыздарга да ыраазы болдум да. Анткени биякта эч кандай бири-бирибизге конкуренция болгон жок. Эч кандай Сиз менен эч ким атаандашпай койду, э? Сиздин атаандашыңыз ким болду? Канчачы номердеги айым болду? Биринчи орунду ким алды? Эң биринчи номерди мен алдым. Гран-прини алдыңыз, андан кийин ким алды? Андан кийин экинчи гран-прини бул 35 жашка чейин Адинай деген кыз алды. И бизде 6 корона берилди. Бүгүн мүмкүнчүлүгү болбой калды мени менен жагы бияка келгендиктен. Так, мындай конкуренция абдан такыр болгон жок бизде. Мындай айтканда биз утуп алдым деп ойлоп атасыз. Кандай өзгөчөлүк менен? Эми биякта Талантыңыз көбүрөөкпү же сулуулугуңуз үчүн бердиби? Калыстар тобу кандай сиз айтышты?
Калыстар тобу 90% единогласно мага колдошуптур. Калыстар тобун деле биз сынак болчакта эч ким болот экенин да билген эмеспиз. Биякта коррупция болуп кетпесин деп организатор айтканда, анан мындай айтканда эми өзүбүздү кандай алып жүргөнүбүз, кандай дефиледе басканыбыз, өзүбүздүн өнөрүбүздү көрсөткөнүбүз менен эле сынак өттү деп ойлойм. Анткени баары эле айтты, мындай бул сынак жогорку деңгээлде өттү деп. Өзүңүздүн кесибиңиз жөнүндө каякта иштейсиз, ошолор жөнүндө айтып бересизби? Мен Кыргызстанда чыккан международный компания Smart Enrich'тен топ лидери болуп иштейм. Бул күндө мен азыр международный тренермен, мен жана башында айтып кеттим го, мындай кыз келиндерге именно мындай сабактарды бергидей мага да бир мүмкүнчүлүк болду да. Анткени бул компания мен ай сайын Россия, Казакстан жана Кыргызстандын четтерине дайыма барып турам. Анан эми мурун эле сабактарды берчим, мындай кыз келин алып туруу, аркыбекилерине. Эми мындай айтканда дагы чоңураак деңгээлге жеттим да, Кудайым буйрса. Жакшы. Чындыгында ошол чыныгы ханыша, чыныгы пери кандай сапаттарга ээ болуш керек? Биринчиден перинин тышкы сулуунан тышкары дагы ички дүйнөсү сулуу болуш керек деп билдим. Анан жөнөкөйлүк, адамгерчиликтүү, боорукер. Анан аял заттын болгону эле бизге эң мааниси эмне бул биринчиден өзүбүздүн жакын көргөн үй бүлөбүз, бир туугандарыбыз, тең туштарыбызга мындай түз мамиле. Анан кыргыз келиндер өзүбүздү туура алып жүрсөк эле бул деңгээлге жетет экенбиз баарыбыз эле, жашыбызга карабай. Балдарыңызды келечекте ким болуусун каалайсыз? Абдан жакшы суроо бердиңиз. Мен улуу балам 23 жашта. Азыркы күндө жаңы эле юр академияны бүттү. Эми азыр кесибин тандап атат. Же прокуратор боламы, же адвокат боламы дегендей. Кызым жалгыз алтын кызым 12 жашта. 12 жаштагы кызымды вот именно мындай азыркы учурда именно модельный жактан карап атам. Демек кызыңызды ушул тармактан көрөт экенсиз да? Ошол кызыма үлгү болуп өзүм биринчи баштадым да. Кандай неме бир стимул болоюн дептирсиз да кызыңыз үчүн? Арине. Жакшы. Сиз качандыр бир убакытта ушундай кыялдандыңыз беле? 41 жашымда мен сулуулук сынагына катышып биринчи орунду алам деп. Ишенсеңиз бир да кыялдама болгон эмесмин, ушундай ойлор болгон эмес. Болгон да эмес. Мындай айтсам, жолдошуңуз кандай кабыл алды? Мен биринчи ушундай сынакка катышкан атам десеңиз. Биринчи жолдошум мындай эми жөн эле койбойсуңбу эми деген жок. Мен биздин кыргыздын эр жигиттерин билесиздер, биринчи сразу мындай чочуу сезим болду. Анан мындай жолдошум да өзү абдан көп китептерди окуйт, мындай образованный да, анан албетте катыш деп туруп ошончо мага жардам берди. Кандай жакшы. Азаматсыз, сизди куттуктайбыз. Чынында сулуу экенсиз, Ооба. Сизге ийгилик каалайбыз. Дагы да болсо ушул Кыргызстандын Тайванга барам дедиңизби, башка өлкөгө барабыз дедиңиз. Ал жакка барып дагы ушул Кыргызстандын желегин татыктуу деңгээлде желбиретип келиңиз. Сизге ийгилик каалайбыз, үй бүлөлүк бакыт бар болуңуз. Чоң рахмат, арыбаңыздар. Үй бүлөңүз менен аман болуңуз дейли. Бүгүн бизде конукто Кыргызстан Ханайми 2019 сынагынын гран-присин жеңип алган Гүлира Алымкулова бизде конукто болду. Биз болсо Таң Манай программасын улантабыз.